Өлкөдө салттуу музыкалык жумалыгы 2008 жылдан бери белгиленип келет. Жумалыктын негизги максаты жаштар арасында салттуу музыканы жайылтуу жана аны өркүндөтүү болуп саналат. Бүгүн залга чогулгандардын дээрлиги Кыргыздын улуттук аспаптары болгон комуз, кыл-кыяк, чопо-чоор жана манас айтуу дастанчылык өнөрлөрүн көрүүгө келишкен. Өлкөнүн бардык аймактарында өткөрүлүп жаткан салттуу музыка жумалыгы Жумгал райондук мамлекеттик администрациясынын жыйындар залында уюштурулду. Анда аймактагы 4 искусство мектебинин окуучулары улуу манас эпосунан үзүндү айтуу менен баштап өзгөчөлөндү. Чындай келгенде искусство деген бул өзүнчө эле бир керемет дүйнө да. Ана бул балдардын аткарып аткан, моореке коюп аткан концерттери мага жакты, жакшы экен. Ар бири өзүнүн деңгээлине жараша болду чындай келгенде. Комузчулар өзүнчө аябагандай комузду үйрөткөн мугалимдерге рахмат деп айтат элем. Эркимеден кирген суу шамалдай үнү шуулдап, тереңдесе чуулдап. Жаш талант Фатима Набияманова Байзак айылындагы музыкалык мектепте билим алып, комузда кол ойнотот. Буга чейин бир катар кароо сынактарга катышып ийгилик жараткан окуучу бүгүн дагы өз өнөрүн эл алдында көрсөтүүдө. Комуз боюнча салттуу күйлөргө ар кандай күйлөрдү алып чыгыш үчүн салттуу музыканы биз жыл сайын эле ушундай ар кандай күйлөрдү алып чыгып майрамдап келебиз. Кыргыздын ар кандай улуттук аспаптарын алып чыгып келебиз. Бул ошонусу менен маанилүү го деп ойлойм. Кыргыздын көйнө тарыхы менен маданиятын таанытууга арналган иш-чарада 90дон ашуун жаш таланттар ыр күйлөрдү аткарып, көрүүчүлөргө жагымдуу маанай тартуулашты. Мезгил өткөн сайын улуттук өнөргө арбалган таланттар тобунан өсүп келе жатышы ата-бабалар аздектеген улуу өнөрдүн уланышына, кыргыз маданиятынын урпактары тарабынан жайылышына өбөлгө болууда. Өзүңүздөр көргөндөй комуз боюнча аспаптарда аваздык аткаруучулук, мына ошондой чопо-чоордо, кыл-кыякта барды биздин таланттарыбыз өнөрлөрүн көргөзүштү. 4 мектептин таланттарына абдан разыбыз, чыгармачылык ийгиликтерди карайбыз. Мына ошол окуучуларды ушундай деңгээлге жеткизе тарбиялаган биздин мугалимдер. Ошо маданият өнүксө өлкө өнүгөт. Ошон үчүн биздин мугалимдер, окуучуларыбыз талыкпай мындан ары да эмгектене берет. Маданият бөлүмү ушул маданий иш-чараларды мындан да жогорку деңгээлде уюштурганга аракет кылабыз. Маалымат үчүн айтсак, Жумгал район аймагындагы 4 музыкалык балдардын искусство мектебинде 400дөн ашык окуучу ар кыл багытта билим алат. Тагыраак айтканда 7 жаштан 13 жашка чейинки окуучулар 5 жылдан 7 жылга чейин билим алып келишет. Мирбек Асаналиев, Ниязбек Азизов, Өлкө Деми, Жумгал району.